Азыр сиздер мамлекеттик ишмердин күндөлүгүнөн деген топтомдон Жусуп Абдрахмановдун күндөлүгү боюнча түзүлгөн радио баянды уга аласыздар. 18 апрель 1931 жыл. Ошко почта самолету менен учуп келдим. Көз айнексиз учкандыктан пропеллерден келген катуу шамал көздөрүмдү ачтырбай, улам эки колум менен калкалап жатып араң жеттим. 700-800 метр бийиктиктен жер алаканга салгандай даана көрүндү. Ошондо эмнелерди көрдүм дебейсиңби? Көп нерселерди көрдүм. Талаларда үркөрдөй болуп кыргыз боз үйлөрү көзгө түшөт. Бирок жака беринде не жайылган кой, не үйүр жылкы жок. Айыл арасында ойногон же козу баккан балдар ныпым көрүнбөйт. Ал боз үйлөргө, ал калдыктарга экономикалык жагынан да, саясий жагынан да кыйрап бараткан бир боор элимдин турмушунун акыркы калдыктарына карап туруп, жүрөгүң сыздайт. Анан да гүл төккөн жашыл дарактарга өңдөнгөн өзбек кыштактарын көрдүм. Орто Азиянын алдыңкы элинин маданий жактан артта калгандыгы жөнүндө күбө болгон мына ушул гүлкө үйлөрдүн кыйрап жок болушун тарых алдында алдын ала чечип койгон. Анан да техниканын эң акыркы жетишкендиктери боюнча курулган сугат каналдарын, андан сойлоп бараткан жылаан сымак тарам кеткен ийри буйру суу арыктарын көрдүм. Социализмдин башатында айыл чарбасын кайра куруунун базасы болгон колхоз-совхоздордон талаларда иштеп жаткан сап тракторлорду көрдүм. Бир пайгамбар профессордун 1000 жылдар өткөндөн кийин да Орто Азиялык дыйкандар чуудадай ак алтынды буурусундун жардамы менен өстүрүп алат деп айткан сөзүнө карабай, акыркы тамам болот деп тарых тарабынан айыпталган ошол буурусундарды көрдүм. Мен эскини жаңы менен салыштыргым жок. Ал эскини кыйратып, жаңыны жаратуусунун катышуусу экенине кубандым. Менин жүрөгүмдү түпөйүл кылган бир нерсе көпчүлүк бакта талаасынан айдалбай жаткандыгы болду. Эмне алар ушинтип эле айдалбай кала береби? Ош. Райондук айдоо комитетинин заседаниясы. Сандардан башың маң. Бирок көңүлгө тээк болорлук майнап жок. Пландын 3төн бири да айдала элек. Ал эми себилген жер бар болгону 64 гана гектар. Тракторлор бөлүмсүз иштечүүдө. Күч унааларды кандай пайдаланып жатышканы белгисиз. Колхоздордо эмгек туура уюштурган эмес. Жеке секторлор райондук уюмдардын көз жаздымында калышкан. Кыскасы, көңүл жубатарлык эч нерсе жок. Айдоо абалдын жакшыртууну камсыз кыла турган бир катар практикалык чараларды иштеп чыктык. Ал чараларды иш жүзүнө ашыра алышар бекен? Бактоо айда боюнча Кудай билет. Сан жагынан болбосо да сапат жагынан аксайт окшойбуз. Себинин кеңешчиси менен түшүмдүн төмөндүүлүгү акыркы мына ушуга алып келеби деп ойлоп да турам. Он тогузунда Кашкар кыштак Коргондөбө селсебетинде айдоонун жүрүшү жана сатып алуу пункттарынын иштери менен тааныштым. 20-сында Отuz Адыр жана Сабай совхоздорунун иштери менен тааныштым. 21-нде болсо Арабан Буура райкомунун кеңири заседаниясын өткөрүп, секретарлыкка Айтматовдун уюштуруу бөлүм башчылыгына Багдановдун бекитилгенин кагаз үстүндө ырастадык. Райондо айдоонун жүрүшүнө жардам беришин үчүн мурда иштегендердин кетиргенибиз жок. 22-си, анан 23-үндө өзгөн райондо болуп, менин атымдагы колхоздун, МТСтин жана жалпы эле райондун иштери менен тааныштым. Жыйынтык адамдар аз иштегенине, өксүктү кай жеринен кетирип жатышканын, ириде кай ишке киришүү керек экендигин,
Güч унаалары кандай пайдаланып жаткандыгын билишпейт экен да, эмгекти уюштуруу маселелеринде биротоло чаташып калышыптыр. МТС менен совхоздордун иштери жаман. Айдоо менен себи начар. Албетте асты жаман пайгамбар болгум келбейт, бирок көргөндөрдүн бардыгы менин сан жагынан болбосо да сапат жагынан аксайбызго деген алдын ала копшуган көңүл туйгуларымды далилдеп турат. Жалал Абадтан 7 чакырым биздин жергебизден аймагында өзмөк басмачылары согуш операцияларын жүргүзүшкөнүн, аларга биздин элибиздин да кошулуп кетип жатканын бүгүн Жалал Абадтан уктум. Түйшүк менен коркунуч арбыды. Кронштадт менен Тамбов непке алып келди. А быйылкы жылкы мындай ыжың-гыжыңдар эмнеге алып келер экен? Сузак кыштагы. Бу жерде 12 кишиден турган отряд менен кечки саат 9-да келдим. Бул 4 украин, 8 кыргыздан куралган ыктыярдуу отряд. Сузакка жөнөп жатсам, Жалал Абадтагы КПУнун өкүлү "Ай, сиз үчүн атууга кетким жок" деп болбой жатып отряд кошуп берди. Биз Сузакка жетерибизге 40 мүнөттөй калганда Климовдун ыктыярдуу отряды Сузактан чыгып, басмачылардын отряды менен топтолгон жерге жетишиптир. Ал жерде басмачылардын отряды бар деп дыйкандардан кабар алган экен. Ошондон 20 мүнөт өтпөй бир дыйкан келип, Климовдун отряды басмачылар менен беттешкенин айтып берди. 10 мүнөттөн кийин Климовдун өзү келип, 4 басмачы бир ат өлгөндүгү жөнүндө маалымдады. Эл отрядка жардам бермек турсун, кайра басмачыларды жаап, жашырышканын айтып даттанышты. Албетте, бул да жаман жоосун. Саат 9-да колхоз башкармаларынын өндүрүш шериктиги менен айдоо боюнча Сузактын айыл активдеринин сүлөтүн өткөрдүм. Кызыгы, сүйлөгөндөрдүн бир да бирөө басмачылар менен күрөш жүргүзүү туурасында ооз ачкандары жок. Ошондой болсо да Сузактан 6 киши, алардан бири колхозчу басмачыларга кошулуп кеткен. Бул корккондукпу же атайлап эле унчукпай коюшканыбы түшүнүксүз болуп отурат. Турмуш дегенин кызыкта, коркунучтуу да нерсе. Ал үчүн күрөшүп, анын ар бир мүнөтүн баамдайсың. А бүгүн болсо кадыресе эле эч нерсе болбогондой 4 киши кырчындай өмүрүнөн ажырап отурушат. Базаргонго кечки саат 8-де келдим. Тала айдалбаптыр да, кебилбептир. А бүгүн себүүнүн акырына болгону 14 гана күн калды. Пактаны сөбүү планы аткарылбай турганы түшүнүктүү болуп калды. Дан өсүмдүктөрү боюнча да абал өтө начар. Ошондой болсо да өткөн жылга салыштырганда быйыл пактачылык боюнча да, дыйканчылык боюнча да айдоо аянттарында 30-35%ке жакын өсүш бар. Мына ушундай абалдан кийин айдоо жааты кемчил болуп калды деп эсептешке болобу? Кайгына жерге барбайын, бардык жерде контрактацияга көп эле басым жасай бербей, бар күч аракетти айдоо менен себүүгө сарп кылуу керек экендигин баса белгилеп жаттым. Анткени нака себилген аянттын эсебинен эмес, контракция боюнча жыйнайт эмеспизби? Күздө пахта түшүмүн саткан учурда өткөн жылдагыдай сызга отуруп калбайлы. Ошондуктан контракциянын санын азайтып көбүрөөк сепкенибиз оң болор.
ыктыярдуу отряд мен менен бирге базар коргонго келди. Баарынан кызыгы, аларды негедир бүгүн гана граждандык согуш ушундагы партизандык отряд менен салыштырганым болду. Ошондо сокко менен айдоодон бошотулган мына ушул адамдар туңгуч партизандык отрядка куюп койгондой окшош экенин көрүп туруп, жүрөгүм элжиреди. Акмечиттен базар коргонго чейин 4 сааттык жол. Мен жолгото себеби кандай жүрүп жатканын байкоо салып келдим. Душманын көзгө далдоо бугуп, көрүнгөн эле таш түбүндө туруп атып салары шексиз экенин эске салышканда кайда бир бале ойлор келе калат экен башыңа. Жаман айтпай жакшы жок дегендей, менин да оюма бир шойкомдуу иш орола калып, ошондо акыркы акыл эс менен күчүмдү жыйнап, үмүтүңөрдү үзбөгүлө, социализм эч качан жеңилбейт. Кош болгула деп жолдошторума жазып калтырууга бир нече мүнөт убактым болсо болду эле деген тилек көңүлгө оролот. Анткени менен Маргайтистин коркутканына карабай, жериме жакшы эле жеттим. Социализм босогосун аттап калган мына ушул бурчтан атылган окко учуп мерт болбой аман эсен жеткениме өзүмдү аябай кубанып калдым. Караңкүрдөгү жер оошкондордо болдум. Алар 260 чарба, баардыгы тартиптүү, бирок бүгүн дин майрамына байланыштуу алардын бир да бирөө иштешкендери жок. Жер оошуп келгендер түбөлүк ушу жерди жердеп калабыз дешип ишенимдүү айтышкандары менен, бирок өткөндөн али да өзөктө, ошондуктан ага ишенүү өтө кыйын. Эми 70% ушул жерде калса деле Кудайдын бергени. Күч унаа менен Европалык айыл чарба шаймандарынын эсебин айтып тургандай, бул район айдоо себебини 1-2 майга чейин эле бүтүп коюуга толук шарттары бар экен. Анткени менен бүгүн жер айдоо планынын 1/3 гана аткарылыптыр. Муну эмне менен түшүндүрүүгө болот? Муну ички мүмкүнчүлүктөрдү пайдаланууну толук билбегендик гана дешке болот. Колхоз жана айылдык советтердин активи менен сүлөт өткөрдүм. Сүлөттө кокус жамгыр жаап калса, айрым колхозчулар Кудай берди, тыныгып алалы дешип айтышары туурасында кеп кылышты. Бул эмнени билгизет? Бул пактачылык колхозчулардын айрым бөлүктөрү үчүн милдеттүү түрдө зордоп иштетүү деген түшүнүк экендиги айгиленип турат. Мындай маанай эң жаман маанай. Сиздер мамлекеттик ишмердин күндөлүгүнөн деген топтомдон Жусуп Абдрахмановдун күндөлүгү боюнча түзүлгөн радио баянды уктуңуздар. Окуган Болот Насыров, саламатта болуңуздар.